Мекендештер, салам алейкум. Мына бүгін 26 июнь. Құдай бұрса біз Сахаровға мекендештер депортация болған жаққа баратабыз. Барғарға белгілі болғандай 19 июньдан баштап 25 июньға чейін көп мекендештер şu рейдке, нелегал рейдке қармалып қалып депортация болып кетті. Азыр Аллах қалын беріп, бір толы ошол жерде алардын Құрман айт майрамы менен құттықтап қойылды деп атабыз мекендештер. Ну и большой праздник. Поэтому вас наступающим всем. И чтобы вы быстрее дома оказались. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум мекендештер. Мына биз Сахаровга келдик, Субсик Сахаровга. Азыр бул эркектер менен жолугуп бир сыра көйгөйлөрүн уктук. Жаңы келгендер бар, жана рейдтен түшкөндөр бар. Андан тышкары бир нече айдан бери биякта жаткандар бар экен. Алардын азыр данныйларын бүт баарын жазып алып туруп, бир-эки күндө ошол төлөнбөгөн штрафтарына биз да жардам беребиз төлөгөнгө. Канаки причинасы кээ биринин ар кандай учур менен түшүп калат. Документтерге негизде сак болгула мекендештер. Азыр бул рейд дагы 30-на чейин официалдуу эмес, расмий сөздөр менен дагы жылыптыр, 30-на чейин дагы болушу мүмкүн. Баш аягы ошол жерде азыр 1000ден ашык ар кайсы чет элдин жарандары бар экен, алардын ичинде тилекке каршы биздин кыргызстандыктар. Азыр болсо тиги кыздар бөлмөсүнө барабыз. Ал жакта барыбыз билгендей боюнда барлар деп барды уктук. Аларды ошо суранып, судебный приставтарга да киребиз, андан ары алардан да суранып туруп мекендештерди эртерээк Кыргызстанга жөнөткөнгө толук күчүбүздү жумшайбыз. Приехали вас поздравить. Причем вот и мы сейчас приехали, и еще команда приехала. Мы привезли плов, привезли шахматы, шашки поиграть, мячи, если что, кто вдруг спортсмен, да? Ребята еще привезли финики, привезли газировку, привезли самсу, все, чтобы вы, мы понимаем, здесь, не самое комфортное место, но что как-то в праздник вы чувствовали, что о вас помнят, о вас знают. Во-первых, хочется поздравить вас с Курбан Байрамом. Мы сюда с Владимиром Викторовичем неоднократно каждый раз приезжаем, раз в квартал стабильно. И судьба, наверное, так распорядилась, что, по воле судьбы, у кыргызов есть такое слово, тагдырга моюн суну деп коет. Но кто-то случайно попал, кто-то, никто же не хотел, чтобы сюда попасть. Значит, в будущем вас ждут более благие дела. Вы же знаете, что Господь распределяет все так, чтобы все было хорошо. Анан кийин бул арабызда мекендештерден боюнда бар эже бар экен, аны дагы эртерээк сүйлөшүп атабыз, Кыргызстанга жөнөткүлө деп. Боюнда барларды эртерээк жөнөткөнгө. Пойдемте, кыргыздар. Мекендештер, кыргыздар келбейсиздер? Кыргызстандыктар. Бияка келгенден кийин 10 рабочий күн сөзсүз түрдө өтөт. Биякта болуш керек. Себеби 10 күндүн ичинде балким туугандарыңар сотко берсе, обжалованияга, ошондо болушу мүмкүн да. Мекендештер, азыр мына кыздар жаткан жерге келдик. Азыр бир сыра мекендештер менен сүйлөшүп, анан жанагы интернетте көрүп атканда боюнда бар карындаш менен бир сыра сүйлөштүк. Бир сыра буларга приставтарга табыштап атабыз азыр, ошолорду эртерээк жөнөткүлө деп суранып. Негизде орточо эсеп менен баары 20-ларында бул жана рейд башталганда келген экен мекендештер. Азыр эртерээк 10 рабочий күн бүткөндөн кийин соттун чечими
өткөндөн кийин Кыргызстанга эртерээк жөнөтөбүз деп сөз берип атышат, буюрса. Саламатсыздарбы жалпы мекендештер. Курман майрамын алдына карата биз азыр Сахарова жергесинде өзүбүздүн мекендештердин ал акыбалын сурайлы деп диаспора кеңеш менен биримдикте ошондой эле биз Бешманттын атынан ушул Сахарова жергесине келип отурабыз. Өзүбүздүн мекендештерибиз, эже сиңдилерибиз, байкелерибизге кирип чыктык, ал акыбалын сурап чыктык. Андыктан биздин мекендештер ушундай оорчулук кырдаалда жалпы ишкерлерди колдоп кетиңиздерди суранамын. Келип анча мынча болсо да, кичине болсо дагы биздин өзүбүздүн мекендештерди колубуздан келген жардамды аябайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына биз Сахаровда депортация болгон кыргыздарды Курман айттын алдында кичине куттуктап коелук деп келдик. Баары менен баарлашып чыктык. Бул жерде эркектер да, аял кишилер да бар экен. Баардыгын көйгөйлөрүн уктук. Баары жакшы. Кыргыз диаспорасы мен ойлойм жакшы иштеп атат деп. Анткени келсек, өзбек, башка бир туугандар аябай ыйлашып, эмнеге бизге келбейт айтып койгулу бир эмес канча жолу айтышты. Биздин өзүбүздүн мекендештер аябай сүйүнүшүп калышты. Жакшы болгон белек бечкектерди ала келгенбиз. Тамак аш, керектелүүчү нерселердин баардыгын аял кишилерге керектелүүчү көп келип ар бир 3 айда бир уруксат берилет экен. Мен ойлойм ушу болушунча болгон ишкерлер колдон келишинче ушу иштеп аткан кыргыз диаспорасына колдон келишинче колунан бутунан алып жардам берсек. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Мына бүгүн биздин ыйык майрамыбыздын, Курбан айт майрамыбыздын алдында Сахарова многофункциональный миграционный центр деп коет. Ушул жерде тагдырдын буйругу менен жатып калган, ушул жерде өздөрүнүн убактысын өткөзүп аткан биздин мекендештерди куттуктап келип, ушул жерде бүгүнкү майрам менен куттуктап отурабыз. Жалпы кыргыз жааматынын атынан, аксакалдардын атынан бүгүнкү биздин иш-чарабызды өтүүбүзгө салымын кошкон биздин кыздарыбыз Айсылуу, биздин жигитибиз Данияр, биздин атактуу белгилүү эжебиз Бурулча эжебиз, ошол менен бирге Каженов менен бүгүн келип биздин мекендештерди куттуктап кетип атабыз. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздарды куттуктоо менен бирге ушул жерге түшпөңөрдү биз чын дилибизден сиздерден суранабыз. Документтериңиздерди, кагаздарыңыздарды, каттооңуздарды так алып жүрсөңүздөр, буюрса бул жерге келбейсиздер. Мына келе жаткан майрамыңыздар кут болсун, денingиздер сак болсун, амандыкта болуңуздар, жакшылыктарда жүз көрүшүп жүрөлү. Майрамыңыздар кут болсун, туугандар. Ну вот, друзья, вы сами все видели, собственно, как все происходит. Приехали, всех поздравили, привезли все, что хотели привезти. Это и плов, и настольные игры, и мячи. Чтобы, ну, несмотря на то, что люди находятся в такой ситуации, чтобы все-таки они понимали, что они помнят, заботятся и стараются сделать так, чтобы им было лучше. Отдельное большое спасибо нашему старому, большому, прям такому настоящему надежному другу Кубанычбеку Османбекову, который тоже старается, помогает, большой молодец, возглавляет Совет киргизских диаспор. Самый главный сейчас среди всей диаспоры. Мы очень рады, собственно, что так получилось. Да, все, вам большое спасибо. Ну и обязательно мы еще раз приедем через какое-то время. Может быть, тоже скажете? Бирсире келдик. Сахарова барыңар көп болдуңуздар. Вадим Викторович Каженовго дагы чоң рахмат. Ар бир биздин ишибизди колдоп, биз менен чогуу болуп, андан тышкары биздин ушул акцияны колдогон ишкер эже карындаштарыбызга чоң рахмат. Кыргыздын Кымчабел кыздары жааматына бурлы жетектеген Бешманты уюмуна ошо бүгүнкү пловду ушу Бешманты жасап берди. Андан тышкары Нурбек Таксырга кой бар командасынан коюн союп берди. Баарыбыз чогуу ошол ишти колдоп, соопчулук ишти кылдык. Курбан айтыңыздар менен.